Салам достор. Так, Эниз Кыязовго берген интервьюдан кийин бир эки комментарийлерди карап көрдүм. Кызыктуу комментарийлер бар экен. Кыскача ой пикир билдирип коеюн дедим да. Эң көп комментарий муну көрбөгүлө укпагыла, ыймандан чыгасыңар, динден ажырайсыңар, дизлайк бас деген окшош комментарийлер экен. Урматтуу ушинтип ойлонгон бурадарлар. Ыйман бул сөзмө сөз мааниси уверенный болуу, ишенимдүү болуу деген сөз. Башкача айтканда мен өзүмүн исламды тандасам, мисалы исламды тандаган жолума ушунчалык ишеничтимин, мейли бул жолдон, бул Алла Тааланын жолунан эч ким азгырып кете албайт, буруп кете албайт деген бир пакт, келишим, ыйман. Алла Таала менен болгончо. Анан сиз Facebook'та көргөн бир сүйлөмгө, YouTube'да көргөн бир видеого же Instagram'да көргөн бир рилске айнып кете турганчалык ыйманыңыз болсо, сиздер ошондо айтып атасыздар да. Ошо ыйманга ишенип акыретке чейин барып алган бир аз рискованный эмеспи? Ыйман деген бул ишенимдүү болуу, уверенный болуу деген сөз да. Күчтүү ыймандуу адамды Кытайдын ортосуна баягы буддисттердин ичине апарып таштап койсоң, же капырай эмелеге еврейлер жашаганга Израилге апарып таштап, сен ушул жакта тирикчилик кыл, жалаң еврейлер менен жашайсың десе деле, ал ыйманы бүтүн болсо, өзүнүн койгон жолунан, дүйнө көз карашынан, тандаган диний жолунан эч нерсе аны азгырбайт. Эч бир ой пикир, эч бир киши, эч бир түшүнүк, идеологияны өзүнүн тандаган жолунан бура албайт. Бул ошол ыйман. Же мисалы бир 100 жылаңач кыздын ичиге апарып таштап койсо, Европага барып. Жок, мен түз жүрүшүм керек. Кой давай качкыла. Мен ыйманым, менин диний түшүнүгүм, адамдык адебим буга жол бербейт дей алган кишиде ыйман күчтүү болгон болот. Демек, ыйманды күчтөндүрүштүн жолу видеону өчүр, көрбөй кой, дизлайк, анан Эниз Кыязовду кошуп, булго жиндикен майли, сиз акылдуу адам элеңиз го, неге чакырдыңыз, ушу менен сиз дагы күнөөгө орток болдуңуз, баягы мени эле күнөөкөр кылып, мени эле тозокко түшүргөнгө мындай эмелери, көөдөндөр, ички дүйнөсү тойбой кетип атабы, Эниз Кыязовду ham кошо башташыптыр да, мисалы үчүнчү. Ыйманды күчтөндүрүштүн жолу видеону өчүртүү эмес, видеого дизлайк басуу эмес. Бул эч бир эмеде молдолордон да сурап көрүңүздөр. Ыйманды күчтөндүрүштүн жолу окуу, билүү, аңдоо. Подкасттын ичинде дагы айтып кеттим, сөз кайталанбаш үчүн аны айтпай эле коеюн. Бирок окуу, билүү, аңдоо бул ыймандын сөзсүз болушу керек болгон биринчи жана эң чоң маанилүү бир бөлүгү. Андыктан комментарийлердин көбүн көрдүм, бул ошол алиги айылдарда жанагы дубалдар болот го, түбүн суу жеп кеткен, камгыштан кырылган. Биз тарапка карап жыгылабы экен, же кошуна тарапка карап жыгылабы экен, мондой сөлкүлдөп калган, катуураак шамал болсо жыгылып түшө тургандайчы. Ушундай ыйман болсо, сиздер жазып атканыңыздардан карап туруп айтып атам да, бул ыйманга ишенип акыретке барууга болбойт. Мен подкастта дагы айтып кеттим эле да. Орто кылымдарда исламдын гүлдөп өнүккөн кылымдары доорулору кээ бир мечиттерде мисалы Алла Таала барбы жокпу деген талкабаниялар болгон. Бул эмнеден кабар берет? Мечитте отуруп алып Алла Тааланын бар экенин, жок экенинен күмөн санаган үчүн эмес. Мусулмандар ушунчалык өзүнө ишенимдүү, өзүнүн койгон, өзүнүн түшүнүгүнө, өзүнүн ишенген динине, өзүнүн келтирген ыйманына, өзү жазган китептерде, өзү калтырып аткан эмгектери ушунчалык ишеничтүү, ишенимдүү өздөрүнө өздөрү. Бирөө келип, мисалы бир башка диндин өкүлү же башка бир диний жөнөкөй бир түшүнүктүү адам же атеист дейли, Алла Тааланын жок экенин мен силерге азыр далилдеп берем. Кана эң кыйыныңар чыккыла десе, даже мечитке чакыр. Кел отурабыз, сүйлөшөбүз бир жерде. Бул неден кабар берет? Ыйманына, түшүнүгүнө ушунчалык уверенный мусулмандар. Азыркыдай сен сүйлөбө, муну уксаң айнып кетесиң, аны мечитке жолотпо, видеосун өчүр деген эмес алар. Мечитке алып кирип алып бир талкабания кылып, көндүрүп, жөнөтүргөн, жеңип, мындайча айтканда. Болушу керек болгон ыйман ушундай болушу керек.
Экинчи мага мындай кызыктуу көрүнгөн комментариym болду. Бир колдонуучу жазыптыр. Мен азыр подкаст чыкканына 38 мүнөт болду дейт. Мына 38 мүнөттө мен көрүп кетип атам, бирок азыр карасам уже бир 10 комментарий жазылыптыр дейт. Бул дагы биздин коомдун тилекке каршы кемчиликтеринен бирөөсү. Көрбөй туруп, толук укпай туруп сүйлөп биз көнүп калганбыз. Жакшы түшүнбөсөм, мен түшүнбөдүм деген жакшыраак бир жооп. Бул адамга үмүт бар деген сөз. Бул адам дагы окуп, түшүнүп өнүгөт деген сөз. Бирок мен түшүнбөгөн нерсе, мен аңдап жете албаган нерсени, бул значит ката. Мен түшүнбөдүмбү, бул кабыр, буну укпаш керек, бул жолдон чыгарат деген түшүнүк. Мен мындай жөн гана бечара түшүнбөй калды да демекчи эмесмин. Чын ыкпастуу бир сөз эмес. Мен түшүнбөдүм, демек мунуку ката деген. Мен бул жерде мындай кара ниет күткөнгө, издегенге акым бар деп ойлойм. Бар экен анча комментарийлер, мен түшүнбөй калдым, балким башынан көрүшүм керекпи дегенчи. Вот бул жакшы, туура позиция. Бирок мен бир дагы түшүнгөн жок, муну капыр, муну жоготуш керек, муну угузбаш керек деген адам эч бир учурда өнүкпөйт. Дал ушундай адамдар басымдуу болгон үчүн бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө бул мусулман коомчулуктарында ушундай түшүнүктүү адамдар басымдуу болгон үчүн аң сезимдеги, илим билимдеги, искусстводогу өнүгүү темпибиз учурда ушул акыбалда. Толук көрүп чыкпадым комментарийди. Видеону дагы толук көрүп элекмин. Азыр мен бир чет мамлекетте жүрдүм эле. Так, бул жерде эми байкалабы экен каерде жүргөнүм, туугандар. Не совсем баягы сиздер айткандай алиги капыр эмесмин. Бирок ушул нерсени мойнума алам. Могу комментарийди азыр мен сүрөттөп бербедим да. Ошол кишилер ишенген Кудайга ишенбейм. Менимче ошол кишилер ишене турган бир Кудай деле жок деп ойлойм да. Биз билген, биз тааныган Кудай, Алла Таала андай зат эмес. Андыктан убакыт кеңираак болгондо балким видеону толук көрүп, комментарийлерди дагы бир сыйра толук көрүп, анан бир аз дагы ой пикир бөлүшүп коюшум мүмкүн. Жакшы тургула, жакшылар, амандыкта көрүшкөнчө.